Колониалдык түзүм, кулчулук. Бул замандар өткөн кылымдардагы бир көрүнүш деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок чындыгында андай эмес. Учурда Европа өлкөлөрү өз тарыхындагы колониалдык саясат, эки дүйнөлүк согуштун курмандыктары, миллиондогон адамдардын геноцидин унутуп коюп, бүткүл дүйнөгө толеранттуулук, тең укуктуулук, адамгерчилик деген сапаттарды туу тутканын жарыялап келет. Адегенде бул нерселер тарыхтан кабары бар мусулман калкынын жылмаюусун, күлкүсүн келтирет. Бузуку системанын желдеттери басып алган жердин алгач динин, маданиятын, тилин жана тарыхын бекеринен жок кылууга аракет кылган эмес. Анткени имараттар талкаланса кайра оңдосо болот. Бирок маданиятын, тарыхын, тилин жана динин жоготкон эл чыныгы маңкурт болуп эсептелет. Европа өлкөлөрүнүн колониалдык саясатынын запкысын эң көп тарткан материк бул Африка. Бир кезде мусулмандар тынч жана бакубат жашаган бул аймак учурда эң жакыр континент болуп саналат. 20-кылымда эле $1 триллион гуманитардык жардам алганына карабастан, абал өзгөрбөй келет. Жергиликтүү элдин балык тутканды үйрөнүүсү эмес, ар дайым бирөөнүн балыгына муктаж болуп жашагандыгы колониалисттер үчүн өтө пайдалуу жагдайды жаратат. Караңгы элди башкаруу да, тоноо да оңой эмеспи? G20 саммитинде Германиянын мурунку канцлери Ангела Меркель колониализм доорунда Африкада көптөгөн терс иштерди кылганбыз деп европалыктардын кылмышын моюнга алган. Ал эми Франция президенти Эммануэл Макрон тескерисинче Африканын эң чоң көйгөйү бул көп балалуу болуу деп айтып келет. Африкалыктар цивилизацияга жетүүнү кааласа, 7-8ден балалуу болууну токтотуш керек. Мындай абалда миллиарддаган евро дагы жардам бербейт, дейт ал өз сөзүндө. 4 кылым бою Европа өлкөлөрү африкалыктарды кырып, эң мыктыларын Америка континентине кул катар сатып келишкен. Европалыктар үчүн колониализм кадимки эле көрүнүш экендигин, ошол мезгилдерде ар бир өлкөдө колониалдык саясатты тескөө боюнча министрликтин болуусу эле айтып турат. 19-кылымдын башындагы Осман дөөлөтүнүн абалынан пайдаланып, Европа кузгундары Африка континентин ар тараптан тытып жегенге өчөт. Баскынчылык саясатында алар өз ара жарышкандыгынан улам, тарыхта бул аракеттери Африка үчүн жарыш деген ат менен белгилүү. Бүгүн француз колониалдык системасы жөнүндө кеп козгойбуз. Көңүл буруңуздар. 1830-жылы француздар Алжирде 1,5 миллион адамды өлтүрүп, Африка континентиндеги колониалдык саясатын күчөтө баштайт. Барган жеринде чөп чыкпаган бул жырткычтар мусулман өлкөлөрүн баскан убакта эң негизги душманы диндарлар болчу. Анткени динин бекем карманган адамдар тилин, маданиятын бербестен француз маданиятына ассимиляция болбойт эле. Ошентип миллиондогон мусулмандар өлтүрүлүп, балдары кулчулукка сатылып, аялдарынын намысы француз аскерлери тарабынан тепселенген. Мечиттер бузулуп, диний адабияттар өрттөлгөн. Бир эле Чат өлкөсүндө 400ге жакын аалым өлтүрүлгөн. Француз жазуучусу Жюль Верн өз китебинде мындай деп баяндайт. 1000ге жакын кара түстүү африкалыктар саны 10га жетпеген европалыктарды жөн эле жок кылып коймок. Бирок коо европалыктар ошол африкалыктардын бир бөлүгүн тандап алып, аларга эми силер тартип сакчылары болосуңар, тил албагандарды каалагандай жазалай бергиле деп айтышкан. Канчалык бекем тартип кармасаңар, ошончолук көп тамак аш жейсиңер деген. Муну уккандар дароо өзүн жогору сезип, колуна камчы алып өзүнүн эле улутташтарын жазалап башкара баштаган. Бирок ошол эле кезде өздөрү да кул болгондугун билген эмес. Эң кызыгы, кул базарга жеткенде европалыктар баарын сатып жиберишкен. Француз баскынчылары жергиликтүү элди христиандаштырууга катуу аракет кылышкан. Башкы максаты африкалыктарды өзү сымал христиан кылуу эмес, тескерисинче саясатка моюн сунган кул кылуу эле. Кениянын президенти Жомо Кеньятта мындай деген. Европалыктар Африкага келишкенде биздин колубузда жерлерибиз, кен байлыктарыбыз, ал эми алардын колунда Инжил бар эле. Алар бизге Инжилди берип, көзүбүздү жумуп дуа кылууну үйрөтүштү. Биз көзүбүздү ачканда Инжил биздин колубузда эле, ал эми кен байлыктар алардын колунда болчу. Франциянын бул саясаты 2-нчи дүйнөлүк согушка чейин кеңири кулачын жайып, бир учурда алар жалпы жолунан 14 миллион чарчы километрдик аянтта зулумдук колониалдык түзүмүн курушкан. Африка континенти көптөгөн кен байлыктарга ээ. Дүйнөдөгү алмаздын 30%, ал эми алтындын 70% Африкада. Эң берекелүү жерде жашап, адамдар кантип эле ушунчалык кедей болсун деген суроо жаралат. Мунун негизги себеби Франциянын 1960-жылдардан бери Африкада жүргүзгөн неоколониалдык саясаты деп ачык айта алабыз. Жылдар бою Франция 20га жакын Африка өлкөсүн эксплуатация кылып, болгон кен байлыгынын баарын сатып жыргап жашап жатышат. Бирок 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин бул колонияларды башкара албай калгандыгын байкаган Франция өкмөтү колониалдык эзүүнүн жаңы ыкмасын тандайт. Бул шарттуу эгемендүүлүк деген түшүнүк эле. Башкача айтканда, неоколониалдык саясаттын ыкмалары колдонулган бир система. Африканын 14 өлкөсүн өзүнө камтыган Сахел өрөөнүндө Франц Африка аты менен белгилүү болгон аймак учурда да Франциянын басымы астында жашап келет.
Алардын өз туусу, герби, гимини жана чек аралары бар болгону менен Франция өз колониалдык саясатын шарттуу эгемендүүлүк түшүнүгү менен улантып жатат. Шарттуу эгемендүүлүк деген эмне? Франция Алжирден чыгып баратканда ошол мезгилдеги президент Шарль де Голль мындай деген: "Биз Африкадан чыгып баратабыз, бирок биздин ордубузга отура турган башкаруучу биздин кызыкчылыктарыбызды бизден да жакшыраак коргойт." Бул ошол эгемендүүлүктүн сыры жана наркы. Анын пикирине ылайык, Франциянын узак мөөнөттүү геополитикалык кызыкчылыктарын эске алуу максатында Африкадагы өлкөлөргө шарттуу эгемендүүлүк берилүүсү керек эле. Шарттуу эгемендүүлүк алам деген ар бир өлкөгө француздар 3 шарт койгон. Биринчиси, өлкөдө француз тили расмий тил катары кабыл алынышы керек. Экинчиси, билим берүү системасы Франциянын көзөмөлүндө болот. Үчүнчүсү, кен байлык иштетүү, каржы жана укук системасы Франциянын кызыкчылыктарына ылайык ишке ашат. Колониалдык өлкөлөр айласыз буга макул болушкан. Арасынан каршы чыккандарды коркутуп үркүтүп кээ биринин көзүн тазалайт. Франция бул өлкөлөрдө өз тилин таңуулоого жана жайылтууга катуу аракет жасайт. Француздарга жана француз маданиятына болгон сүйүүнү тил аркылуу күчөтүшөт. Жада калса наны жоголтурган айыл кыштактарды да француз китептери менен камсыз кылышат. Сенегал, Чад, Гвинея, Нигер, Камерун, Алжир, Тунис, Конго жана Кот-д'Ивуар өлкөлөрүндө француз тилиндеги радио станциялар жана телеканалдар ачылып, китеп, журнал, гезиттер ушул убакка чейин басылып келет. Аталган өлкөлөрдүн жарандары өз тилине караганда француз тилинде жакшыраак сүйлөшөт. Жергиликтүү интеллигенция өкүлдөрү француз тилинде сүйлөө маданияттуулуктун, өзгөчөлүктүн белгиси катары деп эсептешет. Жалгыз гана француз тилин билгендер башкаруу макамдарга жетүүсү мүмкүн боло турган система бар. Французча сүйлөө шаардыктардын өзгөчөлүгү катары кабыл алынып, өз эне тилинде сүйлөгөндөр караңгы, айылдыктар, маданиятсыздар катары эсептелинип, шылдың астында калышат. Франция тарабынан ар бир аймакта көптөгөн француз тилинде сабак берген мектептердин ачылуусу жергиликтүү элдин өз эне тилине кайдыгер болуусун пайда кылууда. Колунда бар африкалыктар француз тилинде билим алышат. Ал эми кедейлерге билим алууга жол жок болгондуктан кул болуп иштөөгө мажбур. Жергиликтүү интеллигенция өздөрүн француз деп эсептеп, Франциянын карамагына кайтуу боюнча пикирди элге сиңирип келет. Көпчүлүк жарандар Францияда мигрант болуп күн кечирүүгө мажбур болгондуктан улам африкалыктар балдарын французча окутууга кызыктар. Жергиликтүү элдин тилине караганда французча китеп, журнал, гезит жана телеканалдар басымдуулук кылат. Элдин көпчүлүгү да өз телеканалдарына караганда Франциянын каналдарын көрүүнү жактырышат. Албетте, Франция бул мүмкүнчүлүктү да сатып жыл сайын киреше таап турат. Жылдар бою французча сүйлөп, французча ойлонгон катмар жалгыз Франциянын гана кызыкчылыгын коргоо менен Шарль де Голльдун сөзүн ырастап жаткандыгы ачуу чындык. Алжирди көзөмөлдөгөн француз губернатору мындай деген: "Биз алжирликтерди Курандан жана арабча сүйлөгөндөн алыстатмайынча жеңе албайбыз. Куранды унуттуруп жана араб тилин жок кылуу биздин негизги максатыбыз." Бул аракет аркылуу француз колонизаторлору жергиликтүү элди өз дининен, каада салт, үрп адатынан болушунча алыстатышкан. Африкалыктарга ушунчалык коркуу сезимин киргизгенден улам, жада калса балдарын француз келатат деп сооротушат. Күнүмдүк жашоодо колдонулган арабча сөздөрдү диалект катары шылдың кылып жүрүп жок кылышкан. Француздарга окшоп кийинүүнү туура көрүп, узун кийинүү, жоолук салынуу баары арабташуу деп эсептелинет. Француз баскынчыларынын аттары көчөлөргө, мектептерге жана шаарларга берилген. Африканы көзөмөлдөө CFA Colonies Francs de Afrique, башкача айтканда француз колониалдык франкы аркылуу бир топко жеңилдеген. Бул система киргизилген Гвинея Бисау, Экваториалдык Гвинея, Буркина Фасо, Бенин, Нигер, Мали, Сенегал, Того, Габон, Чад, Конго, Камерун жана Борбордук Африкалык Республиканын абалы оорлошуп, эли итке минген абалда жашайт. Бул өлкөлөрдүн акчаларынын баары Францияда басып чыгарылып, борбордук жана улуттук банктары Франциянын көзөмөл астында иш алып барышат. Кредит катары жылына Африкага 161 миллиард акча кирсе, кайра 203 миллиард доллар чыгып турат. Дүйнөдөгү эң чоң пайыздык өлчөм менен берилген кредиттер африкалыктарды эркин кулдарга айландырган. Жол салуу, гез куруу жана башка тармактарга байланыштуу иштерди кылмыш болуп, өкмөттөрдү кутулгус карыз буктурмасына алышкан. Бул өлкөлөр өз каражаттарын жана алтын резервдерин өздөрү каалагандай иштете алышпайт. Резервдеги акчаларынын 85% 1961 жылдан бери Франциянын банктарында сакталып турат. Жалпы резервдин 15%-ын гана эркин иштете алышат. Калганын 2% өлчөм менен Франция кайра эле өздөрүнө карызга берет. Silicon Africa маалымат агенттигинин маалыматына ылайык, жылына Африканын 14 өлкөсүнөн француз бийлиги 500 миллиард доллар киреше табышат. Бул жарым триллион акча миллиондогон ачка африкалыктардын жана 100 миңдеген жаш балдардын өлүмү менен топтолгон каражат.
Муну Франциянын мурунку өлкө башчысы Жак Ширактын бул сөзүнөн байкасак болот. Биз ушул нерсени моюнга алышыбыз керек. Ооба, биздин банктардагы акчалардын көпчүлүгү Африка өлкөлөрүндөгү колониалдык саясат жүрүп жаткан үчүн туруктуу абалда. Эгерде Африка болбогондо Франция эч ак эле жарды өлкөлөрдүн катарына кирип калмак. Жогоруда айтып кеткендей, Африка континенти алтынга бай, бирок өз алтындарын өздөрү чыгарып иштете албайт. Анткени алтын өндүрүүчү компаниялар аларды зыяндуу келишим түзүүгө мажбур кылган. Мынча байлык менен Африка континенти эң бай жашоо кечирүүгө укуктуу, бирок чындыгында абал такыр башкача. Африка өлкөлөрүндөгү ири экономикалык активдер француздардын колунда. Мисалы, Кот д'Ивуарда француз компаниялары негизги кызмат көрсөтүүчү секторду ээлеп алган. Мамлекеттик контракттарды түзүүдө француз компаниялары өзгөчө приоритетке ээ. Эгерде бул шарт аткарылбаса, аталган өлкө башчылары өз кызматынан четтетилет. 14 мамлекет Франк Союзга киргени менен бул өлкөлөр өздөрү каалаган өлчөмдө товарларды экспорт кыла албайт. Тескерисинче, Франциянын товарлары бажы төлөмдөрү жок эле базарды ээлеп алган. 2017 жылы Лондондо учурдагы дүйнөдөгү адилеттүүлүк уюмунун жетекчиси Ник Дирдин Африка жакыр эмес, байлыгын биз уурдап жатабыз деген макаласын жарыялап, бул макалада баскынчылык саясаты эми ири компаниялар аркылуу жүзөгө ашып жаткандыгын айткан. Ооба, бул неоколониалдык түзүмдөн кутулабыз деген африкалык лидерлер да болгон. Бирок баары жок кылынган. Гвинеянын мусулман лидери Секу Туре француз колониалдык системасынан толук чыгууну көздөп аракет кыла баштаганда, Париждеги француз колониалдык элитасынын өкүлдөрү буга ачууланып, Гвинеяны жер менен жексен кылышкан. Того республикасынын президенти Силванус Олимпио Сифиейден чыгып, өз акчаларыбызды басып чыгарабыз деген аракет үчүн 1963 жылы киши колдуу болуп өлгөн. Бул нерсе башка Африка лидерлерине да сабак болгон эле. Мали республикасынын президенти Модибо Кейта дал ушул сыяктуу Сифиейден чыгуу ниетин билдирген соң, французчул аскерлер тарабынан төңкөрүлүштүн жыйынтыгында кызматынан кетүүгө мажбур болгон. Франция эч качан кол астындагы өлкөлөрдүн Сифиейден чыгуусуна жол берген эмес. Акыркы 50 жылдын ичинде Африканын 26 өлкөсүндө 67 жолу ыңкылап орун алган. Булардын көпчүлүгү Франциянын карамагындагы өлкөлөр. Түстүү ыңкылаптар жана түрдүү кыргындар менен Франция бул өлкөлөрдөгү бийлигин сактап келүүдө. Бийликке ар дайым алар даярдаган гана адамдар келе турган система курулган. Франциянын саясатын колдогон саясатчылар ар дайым шайлоолордо жеңишке жетишкен. Шайлоо астында саясатчылардын расмий Парижге барып бата алуусу кадимки эле көрүнүш. Кайсыл бир учурда африкалык эки өлкө биригип кетпесин деп, ортосунда улуттар аралык жана уруу ортосундагы араздашуу чогун ыргытып турушат. Францияга каршы чыккан өлкө башчылары төңкөрүш, кол салуу же аскердик ызычуу менен бийликтен колотулуп, диктатор деген наам берилет. 1992 жылы Алжирде антифранцуздук ФИС Ислам куткаруу фронту аталышындагы мусулмандардын партиясы шайлоодон чоң ажырым менен утуп алышат. Буга каршы Франция өлкөсү алжирлик аскерлерди мамлекеттик төңкөрүш кылууга мажбур кылышып, 200 000 адамды жок кылышат. ФИС кыймылынын лидери Аббас Майн түрмөгө камалат. Африка өлкөлөрүндөгү эгемендүүлүк жөн гана жумук. Франция бул өлкөлөрдөгү билим берүү, экономика жана укук системаларында өз машкелерин кызматка коюп башкарып турат. Ал эми карапайым Африка эли жыл сайын эгемендүүлүк жана эркиндикке чыгуу күнүн кызуу белгилеп келишет. Саясий сыйкыр менен Франция мурункудан да эффективдүү шекилде башкарып келүүдө. Африкадагы оор экономикалык абал, жумушсуздук жана коррупциядан улам көптөгөн африкалыктар Европага мигрант болуп кетүүгө мажбур болушат. Францияга биринчи көчүп баргандар өз маданиятын, тилин сактаганга аракет кылса да, алардын балдары кара түстө болгондук эле болбосо, европалыктардан айырмасы жок. Алар өздөрүн француз деп эсептеп, Африка өнүгүп кеткен учурда да тарыхый мекенине кайтпайт. Көпчүлүк африкалыктар Франциянын футбол боюнча курама командасында ойноп, 2018 жылы чемпиондук наамды алып беришкен. Кызыгы, африкалыктар Франция менен башка бир мусулман өлкөнүн командасы кайсыл бир спорт түрүндө жарышып калса, француздарга жан тартат. Ливиянын улуттук лидери болгон Муаммар Каддафи Европада учурда 50 миллион мусулман жашайт. Буюрса жакынкы келечекте Европа исламдашып, мусулмандар Европаны бир кашык кан төкпөстөн эле алып коюшат деп ишенем деп айткан. Каддафинин ишенчектигинин айынан өзү шайлоодо акчалай колдогон Николя Саркози тарабынан Ливия өлкөсүндө согуш оту тутанып, учурда да расмий Париж генерал Хафтардын таасири менен ири нефт булактарын жана жер ортолук деңиздеги портторду колго алууга аракет кылып жатат.
Буга чейин африкалыктар жада калса башка өлкөлөргө чыгуу үчүн дагы Париж аркылуу учууга мажбур болушкан. Бирок учурда абал өзгөрүлүп, Turkish Airlines Африканын бардык жерине уча баштады. Көпчүлүк учуулар Стамбул аркылуу жүзүгө ашырылып жатат. Бул абал Франциянын тынчын алып, Туркияга болгон сын көз карашын күчөтүүдө. Франциянын тынчын бир гана бул маселе эмес, жалпы эле акыркы 20 жылдагы Туркиянын Африкадагы активдүүлүгү кабатыр кылат. Жакында эле African Business аттуу француз гезитинин башкы бетинде Эрдогандын амбициялары деген макала орун алды. Макаладагы маалыматка ылайык 2003 жылдан бери Туркиянын Африка өлкөлөрүндөгү элчиликтеринин саны 5 эсеге өскөн. 2003-2018 жылдар аралыгында соода сатык 6 эсеге көбөйгөн. Ал эми Jeune Afrique гезитинде Туркия Африка континентинде өз саясатын жүргүзүү максатында Тунис, Сомали, Ливияны аскердик база катары колдонуп жатат деп жазышкан. Расмий Анкара Тунис өкмөтүнө түрдүү жардам менен биргеликте аскердик техника берип, Тунистин аскердик күчүн бекемдеп жатат деп жооп берген. Учурда Туркия стипендиялык программасы аркылуу Африка континентиндеги 100 миңдеген студенттерди окутуп, өз өлкөлөрүндө жолдоп жатат. Бул аракети менен Туркия ал өлкөлөрдө жумшак күчүн бекемдеп жатканына бир гана Франция эмес, бүткүл Европа өлкөлөрү тынчсызданууда. Туркия өлкөсү акыркы 25 жыл аралыгында эле 25 миллион африкалыкка жардам көрсөттү. Франциянын жер ортолук деңизиндеги активдешүүсү жана Туркия менен тирешүүсүнүн негизги эле себеби Африка континентин колдон чыгарбоо. Алардын эң корккону акчалай булактан кысылып калуу. Африканын ачкычы деп аталган Ливияга түрктөрдү киргизбөө бул батышчыл күчтөрдүн эң негизги максаты. Мекенин, динин, улутун сүйгөн ар бир адам өнүгүүгө аракет кылуусу керек. Бул үммөт жыйынтыктан эмес, аракеттен суралат. Bir gül менен жаз келбейт, бирок ар бир жаздын келиши bir gül менен башталат.